Урматтуу туугандар, барыңарга салам. Бир ой келди. Ал ой силерде деле бар болуш керек да. Совет доорунда Исхак Разаков атасы эрте каза болуп калып, детдомдо өскөн да. Анан ошо Өзбекстандан ошо совет бийлиги ушундай мүмкүнчүлүк берген. Өзү ишмер, иштин көзүн билген, кыйын киши экен да. Өзбекстандан министр болот. Элестетсеңиз, Өзбекстанда кыргыз министрликке чейин жетип атат да. Бизде деле адамдын улутун карабайбыз. Кыргыз ушундай айкөйлүү адам экен да. Кайсы улуттан болбосун, шыктуу болсо, колунан келсе, министр, депутат, вице-премьер-министрге чейин жеткизебиз да. Эми президент болгон жарашпайт го, эми кыргыз мамлекети болгондон кийинчи. Айтар нерсем эмне? Азыркы убакта колунан келеби, келбейби, көп эле татыксыз адамдар мындай жетекчилик орундарында, должносттордо турат да. Көп жерде мен байкайм да. Өзгөчө чарбачыл иштерде. Таныш билиш, тигин тууганы, мунун тууганы. Ошол негизи мен каалоом да, каалоом. Тууганым, таанышым, жердешим дебей элечи, колунан келсе, любой кишиге акчасы бар, жок дебей, главное башы иштейби, ошондой мүмкүнчүлүк түзүп берсек. Мисалы Кытайда көчөдөн келип эле сен болсо чоң кызматтарга отура албайсың да. Башынан ошо миллиардтан ашык киши айыл өкмөтү болуш Кытайда да, бизде мына президент болгондой эле да. Анан кийин айыл өкмөттөн райком, облком болуп, анан кийин ошол сүрүлүп барып, мындай айтканда жакшылардын арасынан эң жакшысы келет да. Мен ойлойм да, бүт эле тармактарда эң кыйындары болсо, анткени жаныбарлардын дүйнөсүндө эң кыйындары үйүр башкарат. Эң кыйындары башкарып атпайбы, мындай айткандачы, алар сүйүшөт, кагышат, тиштешет. Ошон үчүн үйүр болобу? Алар эң күчтүүлөрү калат да. Эң күчтүүлөрү ошолор үйүрүн коргойт, сууга алып барат, тамак таап берет дегендейчи. Силердин оюңар кандай? Келе ачык эле сүйлөшөлү да. Мисалы мен тууганым, таанышым дебей керек болсо, эң негизги честный болсо, колунан келсе, жакын, алыс дебей эле жумушка коет элем да. Эң негизги результат көрсөтсө.